Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин колледжинде энетил улуттун уңгусу Көнөрбөс мурасы аталышында кафедралар аралык кароо сынагы өттү. Иш-чара 21 март берекелүү Нооруз майрамына карата уюштурулуп, ага окуу жайдын ректору Бекмурзазулуев, университеттин окуу иштери боюнча проректору Каныбек Райымбеков, колледждин деканы Токторбай Кырбашев баштаган профессордук окутуучулук жамаат жана студенттерге болушту. Жаз бул үмүт, жаз бул эртеңки келечек дейт. Ошондуктан бекеринен ата бабалар айтпаса керек, өлбөгөн кулга жаз келди деп. Жаз келгенде бардыгына жан кирип, үмүт келип, бардыгы ушу жазында эгин тегин эгип, элдин келечегин ойлоп, ушул алас айтышып, элдин эртеңки келечеги боюнча биздин ата бабалар бекеринен ушу жакшы ниет кылбаса керек. Мелдешке колледждин 6 кафедрасы жигердүү катышып, мында алар өз таланттарын тартуулоо менен командаларынын намысын коргошту. Самалык ата бабалардын салтын улап, аны өнүктүрүү, таланттууларды эл алдына алып чыгуу, кыргыз элинин каада салтын, үрп-адатын наркын даңазалоо жана эне тилди кадыр-баркын көтөрүү максатында колледждин мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан уюштурулду. Ордулуу Оштун куту, Ооматтуу билим журту болгон Ош мамлекеттик педагогикалык университетин быйыл 100 жылдык юбилейин белгилеп жатабыз. Атайын Нооруз майрамына карата эне тил улуттун уңгусу Көнөрбөс мурасы аттуу иш-чараны мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан уюштурулуп, колледжибиздеги калган 6 кафедра атайын элдин каада салтын, улутубуздун жакшы жөрөлгөлөрүн ошону көрсөтүп берүүнү максат кылганбыз. Мына азыр ошол иш-чарадан үзүндүлөр жүрүп жатат. Иш-чара окуу жайдын спорттук аянтчасында уюштурулду. Мында катышуучу кафедралардын жамааты улуттук оюндарды жана куда түшүү, кыз узатуу, келин алуу, баланы бешикке салуу, тушоо кесүү сыяктуу кыргыздын улуттук каада салттарынын сахналык көрүнүштөрдү жандуу аткарышты. Биздин кафедрага кызды келинди киргизип алуу түшкөн экен, салты. Биз келинди киргизип алдык, азыр аткардык. Көркөм окуубузду да аткардык, бирок бүгүнкү иш-чара аябай сонун өтүп атат. Бул өзү негизинен ушундай тез өткөрүлүп турса, бул бизге азыркы жаштарга деле үлгү болгудай. Бул менен бирге сынактын жүрүшүндө катышуучулар ата журт, эне тил темаларында акындардын патриоттуулук сезимди козгогон ырларынан көркөм айтышып, элдик ырлардан оон созоп, көрүүчүлөргө майрамдык маанай жаратышты. Жыйынтыгында калыстар тобунун чечими менен 3-орунду информатика жана математика кафедрасы, 2-орунду мектепке чейинки педагогика жана жекече усулдар кафедрасы, ал эми 1-орунду башталгыч класстын педагогикасы жана усулу кафедрасы багындырды. Жеңүүчүлөргө уюштуруу тобу жана профсоюз комитети тарабынан баалуу белектер, акчалай сыйлыктар жана ыраазычылык баракчалар тапшырылды. Бул иш-чарага биз даярданганыбызга 1 айдай 20 күндөй убакыт кетирдик, аябай эмгектендик. Кафедрада мугалимдер дагы аябай чыгармачыл мугалимдер абдан көп. Мен ушул эфирден пайдаланып өзүм кафедрама абдан чоң ыраазычылык билдирем. Биз аябай кыргыздын улуттук кийимдерин Бишкектен бери өзүбүз ушул белдемчилерди заказ кылып тиктирдик. Ушул майрамга биз олуттуу түрдө мамиле жасадык. Музыканттар менен иштегенге аракет кылдык. Ошол кыргыздын улуттук салтын, наркын көрсөтүш үчүн биз аябагандай чоң аракет кылдык. Белгилей кетсек, сынактын алгачкы туру мамлекеттик тилди окуткан мыкты окутуучу 2025 аталышында болгон. Ага ылайык буга чейин ар бир кафедрадан бирден окутуучу сабак өтүп, анда уюштуруу тобунан түзүлгөн комиссия сабактарга катышуу менен өз баасын берген. Аталган иш-чара окуу жайдын 100 жылдыгына карата жана Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгынын алкагында уюштурулган. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошемпо жаңылыктары.